Uğurdaба, жакыныңа жалаа жаппа, жакыныңдын үйүнө көз артпа, жакыныңдын аялына, колуна, күңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа. Бүтел күндүн күркүрөгөнүн, сурнайынын угуп жалынды, түтөгөн тоону көрүп турду. Эл ошону көргөндө артка кетенчик деп алыс барып турду. Анан алар Мусага: "Биз менен сен сүйлөш, сен угалы. Биз менен Кудай сүйлөшпөсүн, болбосо өлүп калабыз" дешти. Муса элге кайрылып: "Коркпогула, Кудай силерди сыноо үчүн, андан коркушуңар үчүн, күнөөгө батпашыңар үчүн келди" деди. Эл алыста турду. Муса болсо Кудай турган караңгы булутка кирди. Ошондо Теңир Мусага: "Исраил уулдарына айт, мени силерге асмандан кантип сүйлөгөнүмдү көрдүңөр? Өзүңөргө менин алдымда күмүштөн же алтындан Кудай жасабагыла. Мага курмандык чалынуучу жайды топурактан жаса. Анын үстүнө бүтүндөй өрттөлчү курмандыктарыңды, тынчтык курмандыктарыңды, койлоруңду, өгүздөрүңдү курмандыкка чал. Ошондо мен өз ысымым атылган жерге келип, сага батамды берем. Эгерде мага курмандык чалынуучу жайды таштан жасай турган болсоң, анда аны жылбаланган таштан жасаба. Анткени сүргүч тиер замат аны булгап койгон болосуң. Мен үчүн курган курмандык чалынуучу жайга тепкич менен чыкпа, болбосо анын үстүнөн жылаңач этиң көрүнүп калат."